Келемиш чуркап жүргөнүн тартып алган Алина Ким аттуу колдонуучу видеону социалдык тармакка жарыялады. Андан идиш аяктын арасында келемиштин чуркап жүргөнүн көрүүгө болот. Интернет колдонуучулары болсо тамактануучу жайларда тазалык сакталбай жатканын билдиришип, бул маселени көзөмөл кылуучу тараптардын иш алып барбай жатканынан нааразы болушууда. Абдрахманов жана Горький көчөсүнүн кесилишинде жайланышкан Али Кебаб аттуу тез тамактануучу жайдын ачылганына 5 жыл болгон. Бирок кечээттен баштап социалдык тармактарда бул жайдын терезелерине чейин көтөрүлгөн келемиштерди чуркап жүргөн чуулгандуу видео тарады. Биздин чыгармачыл топ бул жайга келгенибизде ал видеодон кийин да эч кандай чара көрүлбөй иштеп жатканына күбө болдук. Тамактануучу жайда кардарлардын аягы дагы деле үзүлө элек. Видео соц тармакка жарыялангандан кийин санэпиттик көзөмөл кызматы дароо бул жайды текшерүүгө алган. Бирок жаңы жылдан бери ишке кирген жаңы кодекске ылайык азырынча эч кандай чара көрүлө элек. Азыркы жаңы кодекс негизинде биз ошо эреже бузуулар боюнча айыппул гана салабыз. Жана ишин токтотуп, илгерки эски кодексте, административдик нарушение боюнча биз ишкананы убактынча ишин токтотконго өзүбүздүн укугубуз бар болчу. Азыркы жаңы кодекстин негизинде биз ишканаларды жапканга биздин укугубуз жок. Бир гана айыппул гана салынат. Ал эми тамактануучу жайдын кызматкерлери 2-3 күн мурда санэпиттик көзөмөл кызматы келип текшерип кеткендигин айтып, учурда абал жакшы экендигин тастыктоодо. Айтымдарында чуулгандуу видео 1 ай мурда тамактануучу жай көп күн катары менен иштебей турган учурда тартылган. Биз жаңы жылдачы 10 күн иштеген жокпуз. Анан биз кайра Алина Ким бизге 3-үндө кайрылган. Биз 25-inde соц тармакка чыгып атат бул видеочу. 25-ине чейин биз полный эме кылганбыз, таптаза. Бизге келип текшерип бүтөп кетишкен. Азыр нормальный таптаза иштеп атабыз. Жакшы бар да. Интернет колдонуучулары белгилешкендей, ушуга окшогон дагы канча тамактануучу жайларды келемиш түнөк кылганы белгисиз. Мындай жайлардын тазалыгын, коопсуздугун текшерүүчү орган ыксыз жагдай качан гана коомчулукка чыккандан кийин текшерүү жүргүзүп калышат. Айжан Омолдошова, Чыңгыз Жумагулов, Коомдук 1 канал.